Алакан кытышканда акчалуу болом деп ишенүү ширкпи дейт. Устаз ушундай күмөндөрдөн арылуу үчүн бир күнү чоң жана кичине ширк жөнүндө айтып берсеңиз жакшы болот эле. Буюрса иншалла Кудай кааласа бир учур келсин, ширктин бардык түрлөрү, кичинекей чоңун бардыгын айтып берели. Бирок алакан кылса бул жакшыга үмүт эле. Жакшылыкка жору. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшылыкка жоруйт эле. Мынакей Ясир келип калды. Ясир деген мындай жеңил деген сөздөн чыгат да. Ишибиз эми мындан ары жеңил болот экен деп жакшыга жоруса боло берет. Жамандыкка жоруса болбойт. Жакшыга жоруса болот. Жамандыкка жоруса болбойт. Мышык өтүп кетти. Иштер өлдү. Бүгүн университетке барбай эле койдум мен. Не, баары бир эки алам. Мен бир досум бар эле. Троллейбустун зымы чыгып кетсе, кайтып келет эле да үйүнө. Эмне үчүн болду эми бүгүн депчи. Бул суеверие, бул туура эмес. Жакшылыкка жоруса болот, ушуну түшүнүп алыңыз. Эреже жамандыкка жоруса болбойт. Мени бизде Молда Сабыр деген дамла устазыбыз бар го. Алла өмүрүнө береке берсин. 92 жылы, жок, 93 жылы мен досум Сүйүн деген досум бар, сурап калды да. Мышык өтүп кетет го деди да. Ошондо эмне болот деди эле. Молда Сабыр дамланын жооп берген да. Мышыктын сенин ишиң менен эмне иши бар деди. Ал өзүнүн ишин бүтүрө албай жүрөт дейт. Курсак ачып тияк бияктан нан издеп жүрсөң, сенин иши менен эмне иши бар депчи. Ошо сыңарындай Кыргызстанда тарикат жолун тутунган устаздар жөнүндө айтып бериңизчи. Тасаввуф жөнүндө мына Кудайга шүгүр азыр эмелер бар. Аллахумма салли ала Мухаммад. Бекем карманып жүргөндөр, ормон таксырлар дегендер бар. Билгендерденчи тарикатта. Азыр Нияз деген бала бар. Нияз деген балдар. Жакшы машаалла. Ошолор зикир дуаларына кылып, анан бул жерде тарикатта мындай да таксырлар. Зикирлерди кылып коюп, анан кийин ар кимди ушактап жүрө берген, ал тарикат эмес. Тарикат деп ушуну билиңиз. Фазаилдерди алуу, разаилдерден тазалануу. Фазаил дегенди баалуулуктарга ээ болуу, разаил деген жаман адап, күнөөлөр, бул ушак деген өтө чоң күнөө. Ушулардын баардыгынан тазалануу негизги тасаввуфтун максаты ушул. Убакыт болуп калды, ошо баардыгы келип калды. Так, суром. Мен гүлгө өстүрөм. Гүл зикир чалат дейт. Гүл өстүргөн кишиге атынан ошолчу. Жок, зикир чалганы боюнча бар. Ва им мин шейин илля юсаббиху бихам. Дүйнөдө гүл эле эмес, таштар дагы, дарактар бардыгы Алла Тааланын тасбихин айтып зикир чалат. Зикир чалбаган нерсе жок. Бардык нерсе зикир чалат. Бирок валакин ла тафкахуна тасбихахум, силер алардын тасбих зикирин түшүнбөйсүңөр деп койгон. Таштар кантип зикир чалат? Канаттуулар кантип зикир чалат? Айвандар, жырткычтар кантип зикир чалат? Биз аны түшүнбөйбүз. Алар коулан, халан, алардын зикири Алла субхана ва таала Куранда айтат, баары зикир чалат. Албетте иншалла мунун өзүнүн ушундай жашылдандырган алардын сооптору тиет ага дагы. Убакыт болуп калды ошо. Жараткан Алла Таала баарыбызга инсаф товфик берсин. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.